Кез азыр. Кадырлуу Талас жергесинин тургундары, кол чаап коштоп турсаңыздар, биздин сахнадагы кадырлуу конокторубуз атайын бел ашып, суу кечип келген, улутубуздун уңгусун жалпы кылым кыйрынадан азалаган азаматтар орындуктардан орун алып беришти. Кол чаап турабыз, барбызбы? Өзіңіздер байқап тұрғандай еле, мінеки Қырғыздың сыймықтары қыдырды арыған Талас жерге өзге келіп тұрғанда бекерден емес, жарды ол бойлы бір сүрін қылып мындай Манастың ұрпақтары болса бір дүркіріп қол жапымыздаршы. Тоолордун башын карчалап, тоолор көктөйт арчалап, тамырын кыйып балталап таштабастан талкалап, алдыңыздардағы азаматтар Кыргызга кызмат кылууда кылымдын жүгүн аркалап, кадырлуу Ардактуу Кыдырдарыган Талас жергесинин тургундары жана ошондой эле алыс жакындан келген меймандар, биз сиздер менен кереметтүү мына ушундай күндө жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Көпчүлүк бардыгыбыздын башыбызды кошкон, Кыргыздын кызыл желегин желбиреткен биздин спорт чеберлерибизди жана спортчуларыбызды тосуу аземине кош келиңиздер. Тереги көктү тиреген, текеси шинер жиреген, батырынан балган көп, дөөнүн жери кең Талас. Жайлоого жакын жакасы, жөөнүн жери кең Талас, төрттүлүк малы жайылган, төөнүн жери кең Талас. Кадырлуу Талас жергесинин тургундары, улуу Манасты жалпы адамзатка мурас кылып берген касиеттүү журт. Дагы бир ирет мамлекетибиздин туусун кыйырга тааныткан эр азаматтарды сыйлоо аземине куш келипсиздер. Талас эли аз болсок дагы саз калкпыз. Айта келсе өнөр адамдары, жаза келсе жазмасы, айта келсе манасчысы, күрөшө келсе спортчусу. Аз бирок саз мына ошондой калктан айлансак болот. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Буюрса биздин мына ушул борбор калабыздан келген биздин сыймыктарыбыз акырындан тизилип жаткан учуру сиздер мен ойлойм. Оң кол менен сол колду бириктирип, кол чаап, дем күч берип, сүрөң кылып, Талас элинин демин бир сүрөп турасыздар деген үмүттөбүз. Ошол себептерден эч кимиңиздер жөн карап турбаңыздар. Буюрса колдоп коштоп бүгүнкү мына ушул сыйлоо аземибизди эң жогорку деңгээлде өткөрүп алууга сиздер дагы салым кошуңуздар. Айкөл Манас урпактары ери жүрөк, ала тоолук эл экенин белгилеп, Кыргызстанда кыргыз жашап турганда кызыл туубуз тура берсин желбиреп. Туу көтөргөн эр азаматтарды, кадырлуу калк, уюткулуу улуу эл, Айкөл Манасты, улуу жазуучу Айтматовду, баатырыбыз Чолпонбайды берген касиеттүү Таластын тургундары кол жаап сүрөө менен тосуп алдында турабыз. Дагы бир рет келген кадамыбыздарга гүл бүтсүн, Кыргызды кыйырга тааныткан эр азаматтарга кызыл туубуздун алдында, кызыл килемдин үстүндө жалпыңыздардын колдооңуздар менен сахнага чакыруу аземин баштайлы. Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, СССРдин спорт чебери, Кыргыз спортунун легендарлуу аксакалы, сиздерде дүркүрөгүздөр, кол чабыңыздардын астында Хаким Махмудов келе жатат. Кыргыз спортунун легендарлуу аксакалы, калкыбыздын кадырлуу уулу, эчендеген спорт чеберлерин алтын уясынан учурган касиеттүү Таластын аксакалы, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбек Бакыт Наркуловичтин коштоосунда алдыңыздарга келе жатат. Анын жанында көптөгөн Кыргыздын бактысына баатырларды тарбиялаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Мейрембек Ахмедов дагы келе жатат. Кол чабуулар болсун.
Республикасының мамлекеттік сыйлығының иесі, алтын ұясынан ечендеген ер азаматтарды, мұқамойын буырасан балбандарды тарбиялап өстірген Мейрамбек Ахмедов. Талас елі ушончалық мейман дос, улуға урмат кечүүгө ызат көрсөткөн кол жабуулар сүрөөндөр болсун биздин сыйлуу конокторубузга. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, эркин күрөш боюнча эл аралык класстагы спорт чебери. Спортко кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана даңк медалы менен сыйланган дене тарбияга жана спортко эмгек сиңирген ишмер калкыбыздын кадырлуу уулу Талас облусунун сыймыгы Нурбек Изабековду чакырабыз. Бир гана Талас жергесине эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнө чемпиондорду багып берген, тактап берген, бактап берген кол чабуулар болсун. Нурбек Изабеков агайыбыз келе жатат. Нурбек Изабеков агабызды коштоп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, үлгүлүү үйбүлө Изабеков Чынарбек агабыз келе жатат. Кыдыр дарыган Талас жергесинин тургундары ар бирин сүрөөн кылып кол чап, талбай тосуп алыңыздар. Бүгүн өзгөчө күн, анда бизи улантмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын греко-рим күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев мырзаны тосуп алыңыздар. Ошону менен катар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын греко-рим күрөшү боюнча курама командасынын улук машыктыруучусу Улук Карачолоков агабыз келе жатат. Ушул инсандар болбосо Кыргыздын бактысына жаралган баатырларыбыз жаралбайт эле. Ошол себептерден күлүктү күлүк кылып таптаган биздин устаттарыбызга, тренерлерибизге дүркүрөгөн кол чабуулар болсун, урматтуу таластыктар. Мен ойлойм, азыр ушунчалык бир кол чабуулар, сүрөөндөр жаңырат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу, даңк медалинин жана 2 даражадагы Манас орденинин ээси, Азиянын бир нече жолку жана дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Токиодо өткөн Олимпиаданын күмүш медалинин ээси, элибиздин бактысына жаралган Айсулуу Тыныбекованы тосуп алыңыздар. Айсулуу Тыныбекова. Айсулуу Тыныбекованы коштоп келе жаткан, келечегинен көптү үмүттөндүргөн касиеттүү Таластын дагы бир жарык жылдызы Арзыбаева Жасмина карындашыбыз келе жатат. Жасмина буйруса интернеттен көрдүңүздөр, кантип чаап, кантип күрөшүп жаткандыгы. Буйруса Айсулуунун бүгүн колун кармап келе жатса, ошол Кыргызда жакшы бир нарк каада салып бар эмеспи? Жуксун, жуксун дейбиз. Буйруса биздин келечектеги чемпионубузга дагы кол чабуулар болсун. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, Азия чемпиону, эл аралык класстагы спорт чебери, Токиодо өткөн Олимпиаданын Кыргыз Республикасынын курама командасынын башчысы, Таластын белдүү уулу Атабек Азизбеков. Жанында бардыңыздар, А деген атын атаганда бардыгыбыз тааныйбыз, сыймыктанабыз. Бир гана Кыргыздын эмес, бүтүндөй дүйнөнүн уулу тосуп алыңыздар. Грек-рим күрөшү боюнча эл аралык класстагы спорт чебери, Азия чемпиону, Токио Олимпиадасынын күмүш медалинин ээси Акжол Махмудов. Бардык Талас жергеси, кол чагып, коштоп сүрөйбүз. Атабек Азизбеков жана Акжол Махмудовдор сахнага келе жатат. Кол чабыңыздар. Талас эли барбызбы?
чемпионы. Токио шаарында Олимпиада ойынын қола медалінің ээси. Қыз келіндер арасындағы күрөш бойынша эл аралық класстағы спорт шебери. Атасы Рахмадил Жуманазаров жана апасы Айнура Чолпонкулова менен келе жаткан таластын бүтүн той дүйнөнүн сыймыгы Мерим Жуманазарова келе жатат. Атанын элемес, атпай жұрттың қызы болған. Ененин элемес, элдин кызына айланган Мерим Жуманазарова, атасы Рахмадил Жуманазаров жана апасы Айнура Чолпонкулова менен алдыңыздарда. Эркин күрөш боюнча эл аралык класстагы спорт шебери, Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону, 2021 жылкы Токио Олимпиадасынын катышуучусу, атасы Медет Мамырбаев жана апасы Салтанат Осмонова менен Медет кызы Айбери тосуп алалы. Айбери Медет кызы келе жатат. Колча колдук, сыры кылып турыңуздар. Таластын даңктуу кызы, эркин күрөш боюнча эл аралык класстагы спорт шебери, Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону Айбери Медет кызы. Жана мына ушундай кызды элибизге белек кылып берген ата-энесине миң ыраазычылыктар. Сиздер тараптан кол чабуулар жаңырсын. Анда улантабыз. Эки жолку дүйнө биринчилигинин күмүш медалынын ээси. Эки жолку Азиянын күмүш медалынын ээси. 2020 жылы дүйнө кубогунун жеңүүчүсү. 2021 жылкы Токио Олимпиадасынын катышуучусу. Атасы Назарбек Рысалиев жана апасы Гүлнара Жуманалиева менен келе жатат биздин сыймыктуу уулубуз Жоламан Шаршенбеков. Дүйнөнүн чемпионун тарбиялап өстүргөн, ак сакалы жайкалган, батасы элди байыткан, дуасы жанды жарыткан. Дүйнөнүн эки жолку дүйнө биринчилигинин күмүш медалынын ээси, эки жолку Азиянын күмүш медалынын ээси, 2020 жылкы дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Жоламан Шаршенбеков, атасы Назарбек Рысалиев менен алдыңыздарда. Атанын уулу болуу урмат, элдин уулу болуу бул чоң кызмат деп айтылат эмеспи? Ушул элдин кызматында элдин желеген желбиреткен Жоламан уулубузга бир дүркүрөгөн кол чабуулар болсунчу. Жардыма болуңуздар. Таластын даңктуу уулу, дүйнө чемпиону Жоламан Шаршенбеков. Урматтуу кыдырды арыган Талас жергесинин тургундары, караңыздарчы, бүгүн мына ушундай мааракеде үстүбүзгө күн бүтүп жаркыраган аба ырайынын алдында бардыгыбыз кубанып сүйүнүп турабыз. Бекерден эмес, дүйнөгө кыргыздын желегин желбиреткен кыргыздын уулдары, кыргыздын кыздары мына ушул Талас жергесине келип турганы биз үчүн чоң сыймык эмеспи? Ошол себептерден сиздер жөн турбаңыздар, колдоп туруңуздар, сүрөөн кылыңыздар. Мекени болгон кең Талас, мекенде өткөн эр Манас, болгону чындык ааламда бир эле Талас, бир Манас. Касиеттүү Манас атабыздын сөөгүн боорунда кысып жаткан боорукер Таласты мелмилдетип, биздин куттуу сахнабызга, дүйнөгө кыргыз атынан казалаган спортчуларыбызга жана машыктыруучулар, ата-энелерге бир кол чаап коюңуздар.
Мына ошондай баатырларды жаратып келет, жана баатырларга ар дайым сый көрсөтүп келет. Анда бизе бардыгыбыз расмий түрдө бүгүнкү иш-чарабызды баштоо үчүн Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын. Анда бесе бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызды ачып берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бакытбек Наркуловичке берилет. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу коноктор, Токио Олимпиадасынын дүйнөлүк чемпионаттын күрөш боюнча жеңүүчүлөрү, урматтуу машыктыруучулар жана тарбия берип өстүргөн ата-энелер, эл биримдигинин башаты болгон Айкөл Манас атабыз жердеген улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун ата конушуна кут дарган Талас жергесине кош келиңиздер. Сиздерди Токио 2020 Олимпиадасында 2 күмүш жана коло медалды багынткан жеңишиңиздер Норвегиянын Осло шаарындагы дүйнө чемпионатында жараткан ийгилигиңиздер менен Айкөл Манас атабыздын ордосу касиеттүү Талас жергесинин жалпы элинин атынан жана жеке өзүмдүн атыман ак дилимден куттуктайм. Урматтуу агайын туугандар, айтканга оңой болгону менен сиздердин жеңишиңиздердин артында узак жылдардан берки опол тоодой мээнет, чыдамкайлык жана жараткандан берилген шык жөндөп жатканын ар бирибиз сезип турабыз. Курама жыйып журт кылган, кулалы таптап куш кылган Айкөл Манас атабыздын чыныгы урпактары катары намыска бек туруп, Олимпиадада байгелүү орундарды камсыз кылганыңыздар жалпы кыргыз эли үчүн зор сыймыктанууну жаратты. Сиздердин ийгилик эгемендүү Кыргызстандын 30 жылдык мааракесине эң баалуу, татыктуу белек болду. Ал эми жалпы журтубуздун сыймыктуу кызы Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандын спорт тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун жеңген биринчи балбан жана Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери эл аралык мелдештерде 29 жолу алтын байге алган алгачкы спортчу болуп калды. Кадырлуу коноктор, эзелтеден Талас жергеси мыкты спортчуларды тарбиялап өстүрүп келген.
Кыргызстанга алгачкы Олимпиада медалын алып келгендердин бири мыкты жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаров менен Актай кыргыз журтубуз сыймыктанат. Республикада биздин жердешибиз Ражап Жанаев атындагы балбандар арасында мелдеш өткөрүлүп жүрөт. Таластын кулуну Канатбек Бегалиев Пекиндеги Олимпиадада күмүш медалга татыган. Куттуктап коелу. Мына ошол жакшы салтты улантып, талас жергеси дагы далай таланттуу спортчуларды өстүрө берерине ишенем. Жакшы тилек жарым ырыс демекчи. 2021 жылдын 21 июлунда сиздерге жеке жолугуп, жакшы каалоо тилектерибизди айтып, кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу болгон Манас атабыздын ордосунан ала келген белектерибизди тапшырып, жакшы тилек менен Олимпиадага узаткан элек. Атпай кыргыз журтунун батасы тийип, жараткан өзү колдоп, Манас атабыздын деми менен баарыбызды кубанычка бөлөп, элибизге жеңиш менен кайтып келдиңиздер. Жеңишиңиздер өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич тарабынан бааланып, жогорку мамлекеттик сыйлыктар менен атайын белектер берилип, демиңиздерге дем кошконун сүйүнүү менен баамдап турдук. Учурдан пайдаланып, балбандарыбызга жеңишке карай жол салып берген, элибизге эмгек сиңирген машыктыруучулар Нурбек, Чынарбек, Майрамбек, Хаким агаларыбызга жана Азат улук инилерибизге машыктыруучунун тапшырмасын кынтыксыз ишке ашырган, элибиздин сыймыгы болгон спортчу кыздарыбыз Мерим, Айпери, Айсулууга, жигиттерибиз Жоламан, Үзүр, Атабек, Акжолго терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Манас атабыздан бери келе жаткан кырмызы кызыл туубузду күн чыгыш өлкөсүндө желбиреткен сыйлык сиздердики, сыймык биздики. Сиздердин дүйнөлүк спорттогу ийгилигиңиздер али алдыда экендигине терең ишенебиз. Сөзүмдүн аягында сиздерге дагы бир жолу кыргыз элине тартуулаган жеңиштериңиз үчүн жалпы талас элинин атынан ыраазычылык билдирип, келечекте жаңы бийиктиктерди багындыра беришиңиздерге тилектешмин. Буйруса, биз алдыга койгон максаттарга жараша экономиканын өнүгүүсү менен бирге элек жеринде спортту, дене тарбиясы менен машыгуусун бийик даражага көтөрөбүз деп ишенем. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Мекенибизде тынчтык жана ынтымак болсун. Талас эли колдойлу. Бакытбек Наркулович, сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай